Uzakbay Abdukayımov Майдан романы. Абдукайымов өзі соғышқа қатышқан. Болгондо да офицер, кенже лейтенант катары кызмат этеген. Уруш арасында бошы калганда күндөлүк жазып, катаал күндөрдүн хроникасын ысыгында кагазга түшүрүп келген. Ошонун үчүн да бул романда ок менен от учкан Москванын жана Сталинграддын алдындагы согуш окуялары, окоптук чындыктын реалдуу көрүнүштөрү турмуштагыдай ишенимдүү чагылдырган. Ула Ата мекендик согуш жөнүндөгү өзүнүн гана чындыгын жазып үлгүрүүгө далаттанат. Жазуучу согуш жана оорук темасына жаңы аспектиден караган. Ал каармандарын бир жактуу сырттан сүрөттөбөй ички дүйнөсүн ачып берген. Чыгармадагы каармандар башкы каармандын бири Кадырбек. Ал Абдукайымов сыяктуу эле советтик армиянын офицери. Анын сүйгөн кызы Бермек. Жигит кызды жакшы көргөнү менен ичен каттарды жазганы менен кыздага көңүл бурбайт. Ошондой учурлардын биринде Кадырбек отпуск сурап айылына келет да ал жерден жайлоого Бермектин атасынын конушуна барат. Студент кыз да ошол кезде жайкы каникулга чыгып атасынын конушунда эле. Кыз дале жигитти жакындата койбойт. Ушул жерден немистик аскер согуш башташканын угат. Тартип боюнча согуштук абал киргизилгенде отпуск тототулуп, ар бир кызматкер өзү иштеген бөлүккө киришке милдеттүү. Ошентип романдын каармандарынын бир тобу майданга аттанат. Каармандардын бири-бирине байланыштуу болуусу да окурмандын аларды эстеп калуусуна жардам берет. Согушка кеткен Кадырбек менен аны зарыгып күткөн студент Бермектин баш кошуусу менен бүтөт го деп ойлогом. Бирок автор бул жыйынтыкты окурманга калтырган. Дагы бир өзгөчөлүгү башка роман чыгармаларды көбүнчө тылдагы жашоо сүрөттөсө. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун китептеринде, а бул романда фронттогу аскер командир жана башка оор абалы жарадар болуп, госпиталда жатып дарыланганы, душман менен болгон салгылашуулар сүрөттөлгөн. Майдан романы көп аспектүү, көп пландуу роман. Бул Ула Ата мекендик согуштун жылдарындагы совет элинин каармандык эмгегин, фронттогу баатырдык иштерин реалисттик дем менен сүрөттөп, адамдардын жан дүйнөсүн ичкериден тереңдеген психологиялык чыңалуу менен ачып берилген мыкты чыгарма. Бул роман географиялык чөйрөсүнүн масштабдуулугуна, каармандардын көп сандуулугуна гана эмес, ал баарынан мурда адам турмушунун концепциясын, адамдын жан дүйнөсүн ачууга негиздеген. Uzakbay Abdukayımovдун баяндоосунда колхозчунун жана интеллигенттин, солдаттын жана генералдын, студенттин жана мугалимдин турмушу көз алдыбыздан өтөт. Окуянын татаал түйүндөрү кыштактан шаарга, шаардан алыска фронтко чейин барат. Кыргыз адабиятында биринчи жолу Москва Сталинград алдындагы салгылашуу да нукура эпикалык кендикте жана реалисттик психологиялык тереңдикте сүрөттөлөт. Жазуунун көркөм палитрасынан, жаралган образдардан тышкары тарыхый адамдардын, көрүнүктүү полководецтердин элеси тартылат.